Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Негизи мен ар дайым сиздерге кайрылуу жасаганда Москва шаарынан туруп биздин мекендештерге салам жолдойм да. Азыр сиздердин маңдайыңыздарда сиздер менен учурашып, ушундай маңдай теске жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Башкача бир толкундоолор болуп жатат. Ушул жерге келип, биздин сөзүбүздү угуп, саламыбызга алик алып аткандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештер, мен негизи ушул 11 класста бүтүп эле Москва шаарына чоң окуу жайга окууга барганмын. Ал жерге барганда биздин ушул 100 миңдеген, керек болсо миллиондогон ошол жакка бакыт издеп, байлык издеп, ошол жактан өздөрүнүн салымын Кыргызстанга кошобуз деген биздин мекендештердин көз жашын, арман азабын, үмүт тилегин баарын көрүп келем да. Эмне себептен ушул саясатка келүү мага түрткү болду деген суроону көпчүлүгү берет. Сен жаш экенсиң, болгондо дагы аял киши экенсиң, сага эмне түрткү болду? Эмне эле президенттерге сын айта бересиң? Жөн эле олтура бербейсиңби? Турмушка чыкпайсыңбы? Деген ачуу сындар айтылат. Эгерде мамлекеттин азыркы абалын көрүп, кайдыгер отура берсем, анда мен эмне менен өзгөчөлөнмөк элем. Анда мен дагы катардагы биздин кайдыгер, мен курактуу курдаштарымын катарын толуктамакмын. Андан эч кандай айырма болмок эмес. Муну менен эмнени айткым келип турат? Биздин ушу нарындык, атбашылык дегеле ошол мекендештерибиз ошол жакта биз менен кошо мигрант болуп жүрүшөт да. Мигрант деп айтпагыла деп Адахан агайыбыз айтат. Силер эл багар, журт багар, убактылуу жашап иштеп жүргөн мекендешсиңер дейт. Ошолор мамлекетибизге ушул 2 миллиардтаган долларларды салып, өздөрүнүн көз жашын, жүрөгүндөгү канын ушул жака арнап атат да. Бирок көз жаш менен келгенин көпчүлүгү сезбейбиз. Буга ким күнөөлүү деген суроону бересиздер. Буга ушул кезге чейин келген президенттер да, эл да өзүбүз да күнөөлүүбүз. Биз татыктууларын тандай албагандыгыбыз үчүн күнөөлүүбүз. Мен кээ бир учурда ата-энеме дагы айтчу элем. Силер күнөөлүүсүңөр депчи. Биз азыр 3-чү муун мигрант болуп атабыз. Неге татыктуусун тандабадыңыздар деп? Неге кезинде алдандыңыздар? Эмне кезинде сатылдыңыздар? Неге кайдыгер карап отурдуңуздар? Эмнеге жол бердиңиздер? 15-16 жаштагы кыздар иштеп жүрөт. Көз жашын төгүп коюп, кордукту көрүп. Ошол кыздардын тагдыры талкалангандыгына ким жоопкер? Мына ушул суроолордун алкагында, ушул кыйынчылыктын артында мен ошолордун сөзүн сиздерге жеткирейин деп келип турам да. Анан биздин ушул мекендештерибиз, менин укугум бар, мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин деген мекендештерибиз ушундай бир кыймылдарды түптөп, ошол жерде өздөрүнүн бактысы үчүн, өздөрүнүн бактылуу тагдыры үчүн күрөшүп жүрүшөт да. Анан ошолор сиздерден үмүт артат. Эмне себептен? Себеп дегенде миллиондогон мигранттардын шайлоо укугунан ажыратып койгон кайсы бийлик келбесин, асмандан айды күндү алып берем деп убада кылат дагы. Бирок дайыма бизди өгөйлөп, силер мамлекеттин өгөй баласысыңар. Силердин тапкан акчаңар адам, добушуңар арам деп бизди өгөйлөнтүп бөлүп келет. Биз шайлоого катышып, өзүбүздүн татыктуу тандообузду тандай албай келебиз. Ошол мигранттардын, ошол мекендештердин тандоосун сиздер тандап бериңиздерчи, жаркын жашоону сиздер бизге алып бериңиздерчи деп мен сиздерден суранганы келдим. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясын алып бергиле деп мен сиздерден суранбайм. Болгону кайдыгер карабай өзүңүздөрдүн миллиондоп тентип кеткен мекендештериңиздердин таалайын, тагдырын, ушу бакытын Кыргызстандан табыш үчүн ошолорго мүмкүнчүлүк алып бериңиздерчи, үйдө отуруңуздарчы, шайлоого катышыңыздарчы, бизди жаман көрсөңөр, жакшы көргөн партияңарды шайлагылачы, сураныч. Болгону кайдыгер кылбагылачы, Кыргызстан жок болуп кетүү абалында турат. Биз жоготуп алышыбыз мүмкүн Кыргызстаныбызды.
Качан биз бирдиктүү болуп, биримдикте жакшы замандаштарды, жакшы бизге жетекчи болуп, жол башчы болуп, өздөрү ушул жүрөгүн эли үчүн, жери үчүн душманга калкан кылып тосуп берген азаматтарды шайлайбыз. Ошондо гана биз бактылуу жашоо кечире алабыз. Келиңиздер, сиздерден сураныч, ушу мигранттардын добушу арам дебей, сиздер ошолор үчүн добуш алып бериңиздер деп суранат элем да. Рахмат. Урматтуу бир туугандар, азыр мен досума сөз берерде бир нерсени эстеп кеттим. Дүйнөдөгү эң жаш падыша Александр Македонский 38 жашында падыша болгон. Ошол ушундай абалга келип калып, Дарья 3 менен согушканга туура келет. Дарья 3-түн солдаттары, жокерлери, атчандары Александр Македонскийден караганда 10 эсе жогору болот. Бирок Александр ошондой эмнеге ишенет? Күчүнө ишенет. Эң аз, бирок эң күчтүү досторуна ишенет. Ал жана каратына минип алып, ушунчалык жүрөктөн чыккан сөздөрдү айтып, өзү да ишенет. Ал айткан, болгон кудайлардын баары бизди издейт. Адамзаты канча бул дүйнөдө жашаса, ошончо бизди аңдап өтөт. Biz karap turabız Daryanın soldattарын deyip. Алар bütün kulдар, bütün akçaga satılgan jokerler bizden korkuşat. Özü ошону ишенет. Özü çoğun güçke ие болот. Ошол түрдө анын солдаттарын көрсөңүздөр, жокерлерин көрсөңүздөр, чыныгы ишенимге болот. Мен да азыр ойлоп атам. Азыр 1%ке жетпеген адамдар отурабыз. Бирок эң күчтүү, эң таза, эң бүтүнгө берилген ушул жерде күйөрмандар отурат. Сиздерге кол чабуулар болсун. Demek biz ideya menен barabыз. Demek biz işenim menен barabız. Biz hiç kanday akçaga, hiç kanday taanışka, hiç kanday bir biylike karabay barabız. Biz antkeni işenemiz. Mına oroz ayım aytып atпайбы, ил aytып atпайбы? Эмне болот Кыргызстан эртеңде? Чын ошо чөккө келип калгандай болуп калдык. Ошон үчүн эсибизге келели, ойлонолу, эртеңки дагы неберелерибиз бар. Дүйнө карап турат азыр Кыргызстанда эмне болуп кетет деп. Ошондо биз жыйынтык чыгаралы. Эми эң кубанычтуу досума Тимирлан мырзага сөз берейин. Келиңиз. Рахмат Таштан мырза. Эми айланайын теңиз коруктар. Мен ушул жерде 2 жарым жыл иштеп, ушул улуу жердин касиетин, ушул улуу элдин касиетин сезип, таазим этип билет да, анткени Кудайдын бир көзү түшкөн, мээри түшкөн тегир тоо жергесине келип отурабыз да. Мен сиздерди 2 жарым жылдын ичинде абдан элдин ким экенин, жердин ким экенин, укмуштуу да бир касиеттерин сездим. Өзү ыйык жер экенин сездим да алтында. Анан эми мен де мына депутаттыкка аттанганым Адахан Кимсанбаевич экөөбүзгө илгертеден эле жакшы мамиле берейик. Адакен мырза телевидение иштеп жүрүп, ушу студенттерге күйүп, жаштарга күйүп, жатаканаларынан бери текшерип, эмне үчүн келечектеги биздин жаштар ушундай абалда жашаш керек. Калсам бир толук билим алат деп ошо телевидениеде жүргөндө жаштардын көйгөйүн укмуштуу көтөрүп, күйүп чыкканда мен Адакенди аябай жакшы көрүп калгам. Ошондо жолугу рахматымды айтып, ошондон бери Адакенди аябай сыйлап келем. Аябай сыйлап келем. Анан экөөбүз могу Элмирбек Иманалиев инибиз каза болгондо ошол жерде чогуу болуп калдык. Чогуу жүрдүк. Каза болгондо да чогуу болдук, баягы кырктылыгы болгондо да чогуу болдук. Анан ошол жерден сөз болуп отурган маданият жөнүндө аябай келин сөз болуп калды. Анан ага ошо кыргыз маданиятын кантип көтөрүш керек? Элдин маданиятын кантип көтөрөбүз? Маданияттын жоктугунан адамдар эмне болуп баратат? Жумгалдагы окуяны караңыздарчы. Баласы апасын өлтүрүп, атасы баласын өлтүрүп, бир тууганды өлтүрүп.
ушунчалык кыргыз эли бири-бирибизге жат болуп, колубуздан эмне деген камкор иштер келип баштады. Ошонун бардыгы маданияттын жоктугунан, билимдин жоктугунан, аң сезимдин жоктугунан болуп отур. Ошонун бардыгы жашоого, элибизге, жерибизге кайдыгер карап, маңкурттук сезиминен көчөдө жүрүп калганы ушунчалык жанды кейитти да. Ошон үчүн Адакем айтты, Темирлан ага, эмне үчүн парламентте жалаңда акча алып отуруш керек? Же бийликке, байлыкка кызгандырып отуруш керек? Качан бир илимдин адамдары келет? Качан бир медицина тармагынан келет? Качан бир окумуштуулар же маданият адамдары келет? Качан ушулар келип алып туруп бизди жалпы мына парламентте отуруп, жалпы элибиздин ошо илим, билими, маданиятын көтөрө турган адамдар келип ошону айтпайсыңар. Эмне үчүн ошол жерде ошолордун мыйзамдары иштебеш керек? Канткенде ошол мыйзамдарды алып чыгып иштетебиз деген ушундай бир жанды кейиткен, баягы жан дүйнөсүнөн чыккан бир керемет сөздөрдү мага айтты. Мына 60-тан өткөнчө маданиятка кызмат кылдыңыз. Эми ошол маданияттарды жалпы элге кыргыз элине кызмат кылбайсызбы деген. Ошол сөздү айткандан кийин мен макул болдум. Анан Адакем айттым, Адакеми менде акча жок. Биз искусство адамдарында да акча болбойт. Сен кантип көтөрөбүз деп, бир тыйындын кереги жок деп, Темирлан ага. Бир тыйыны жок, келебиз. Биздин жан дүйнөбүздө улуу адамдык касиет болуш керек. Патриоттук сезим болуш керек. Чынык адамдык жүз болуш керек. Анан биз ошондон жеңе алабыз. Акча менен, байлык менен биз эч жеңишке жетишпейбиз. Мына ошондо мен биринчи жолу Адакеме ушунчалык ыраазы болдум. Маданият үчүн бир тыйын албай туруп өзүнүн командасына башталды. Ошондон көтөрүп баа берип калдым. Мына ошондон бери сүйлөп келатабыз, айланайын туугандар. Мына Адакемден өткөндө да айттым. Мен ошо чогуу жүргөн адамга да айтармын. Ушул баланын жан дүйнөсү жанчылып бүттү. Жүрөгү тилинип бүттү, элим деп жүрүп. Муну жакшы да көрүп атышат, жаман да көрүп атышат, тепкилеп атышат, саткын деп атышат. Эмне деген мына сөздөр айтылды. Бүт баарына чыдады, эл үчүн чыдады. Болбосо колунан келмек, канча бийликтегилер чакырды. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бир чоң бийликке келип алып, акчаны алып алып, дардактап жүрсө жарашмас. Эгер акылы жок болсо. Эч кимизде кошулган жок. Бирөөнө да аралашкан жок. Канчалык жаман көрсө дагы, тепкилесе дагы, өткөндө айтты Темирлан байке, мен эч кимге аралашпайм. Эч бир партияга да аралашпайм. Мен ачка калсам дагы таза боюнча карашым керек деди. Эмне деген сөз? Мына ошондой таптакай адамыбыз алдыбызда отуруп. Мына айланайын туугандар, ошо биздилер айтып атпайбы, бул эми артист болбойбу дейт. Көп сөздөр tuttu. Жөн отурбайбы, дагы чачына каршы бир ак баш текедей болбой отурбайбы деген сөздөр көп. Жо отурат элек. Бирок отурганга мүмкүн эмес экен да бизге. Эгер элиңди, жериңди сүйсөң, 80-ге чыгасың, 90-га чыгасың, башың менен жер казышың экен. Жанагында жаштар келди, жаштарга дагы айта турган, ошолорду жетелей турган, ошолорго бир акыл айта турган адамдар да керек да. Алтындарым, кандай дейсиңиз? Бири-бирибизди колдошубуз керек. Мына азыр биздин Кыргызстанда мен эми жамандагым келбейт, эч кимди жамандагым келбейт. Биздин өзүбүздүн жакшынакай программабыз бар. Алдыга койгон асыл тилектерибиз бар. Бийик максаттарыбыз бар. Мисалы мен бир жолу айткан Адакем жөнүндө. Муштумда болгон жүрөгүнө кыргыздын ала тоозун, кыргыз деген улуу журтту батырып алган жигит. Ошол жүрөк менде да бар. Ошол жүрөк Ороз айында да бар. Ошол жүрөк мына Такенде, мына уулумда бар. Ошол муштумдай жүрөккө ала тоону батырган жигиттер баш кошту. Кыргыз деген улуу журтту батырган адамдар баш коштук бүгүн. Биригели. Ушул кыргыз эл үчүн күрөшөлү. Баралы, тайманбайлы деп силер үчүн. Мына азыр Кыргыздын жери байлык экен да. Кыргыз эли алтынга тийбей келди.
казбай келди. Алтын жерде канчалык жатса ошончолук нурун чачып, ошончолук адамдарга, элге, жерге өзүнүн bir берекесин чачат экен, bir касиетин чачат экен. Алтын казылган жер көр болуп калат экен. Будагы да соолойт экен, мөңгүз да талкаланат экен, жайнаган гүлдөр, жаркыраган төрлөр, карагайлар, кылымдардан бери кыргыз атабыз алаканда салып келген сулуу жер көргө айланып калат экен. Мына куттун кеткен. Көрсө алтын жок эле жашаса болот экен. Андан башка көп нерсе бар экен кыргыз элинде. Эгер мына бул акыл менен иштете билсе, жакшынакай лидерлик качествосу менен кыргыз элине ошо кылычтын мийизине өмүрүн сайып коюп, кыргыз элине кызмат кадарган адамга ал байлыгы жок эле башка нерсе менен элин бактылуу кылса болот экен. Мына ошону көрүп жанына шайып атат. Азыр ар бир казылган жерди көрсөм көзүмдөн жаш акат. Мейли бүгүн биз баардыгын казып алдык. Ал бирөөлөргө гана кызмат кылып атат, жалпы элге кызмат кылган жок. Эгер ошолордун баары жалпы элге кызмат кылса, эмнече биз гүлдөп кетмекпиз. Күндөн күнгө турмушубуз оорлоп баратат. А жерлер казылып атат, байлыктар кетип атат. Канча жылдан бери ошентип келатат. Мейли бүгүн биз жашап алалы. Эртеңчи 100 жылдан кийин биздин кыргыз элин тагдыргандай болот. 200 жылдан кийин кыргыз элинин тагдыры болот. Түбөлүктүүсү кандай болуп калат кыргыз элинин, эгер бүт баарын талкалап алсак, жок кылып алсак. Биз ата-бабадан келаткан нерсени бүгүн талкалап алып, эртең биз буунга эмнени өткөрүп беребиз? Кайсы бетибиз менен неберелерибизге жок кылып койдук деп айтабыз. Чөйрөлөргө жок кылып койдук деп айтабыз. Кийинки биздин урпактарга кайсы бетибиз менен биз карай алабыз? Эгерде бүгүн баарын сактап калбасак, бүгүн ошолорго татыктуу болуп, сактап, алаканга салып, жакшынакай бир түйүнчөгө түйүп, ошону калтыра албасак, биз кантип жашайбыз анда бүгүн эле өзүбүздү ойлой берсек, бүгүн өзүмдү ойлой берсек, а менин балдарымчы, неберелеримчи, айланайын кыргыз элимдин келечек жашоосучу, кыргыз деген улуу журт каякта калат? Ала тоо деген касиеттүү жер каякта калат? Бүгүн бүт баарын талкалап алсак. Мына ошон үчүн аттандык, айланайын туугандар. Ошонун баарын сактап калыш керек. Бир учур келет аз убакытта. Эгерде мына жаштарды окутуп, келечекте ошолордун баардыгын ар бир тармактар боюнча даярдап алсак, билимдүү жаштарды алып берип ошолорго шарт түзүп берсек, ошолор келет дагы алтынды касканда абайлап, бузбай туруп каскандай кылып, бузбай туруп чекесинен алып гана керектүү учурда пайдалана тургандай кылып туруп жасасак болот да, кандай дейсиз туугандар? Ага жеткирмей туруп, бирөөлөргө алып берип кастырып койгондо, алар кыргыздын жерин сактап бербейт да, алат да кетет. Эртең кыргыз элинин баары жоккаларга бир тиyin. Анткени байлыктан көзүнөн өтүп турган адамдар келет ушул жерге. Элге кызмат кылалы деп келген жок да ошолор. Кыргыз элине бир жакшылык кылалы деп келген жок да. Байлыгыбызды тарттырып эртең кыргыз элине эмне кылабыз? Мына ошон үчүн аттандык. Айланайын туугандар. Бул жан дүйнөнүн кыйкырыгы. Ошон үчүн айланайын туугандар, келгиле. Өзүбүздүн бактыбызды өзүбүз колдойлу. Өзүбүздүн жерибизди өзүбүз сактайлы. Өзүбүздүн чыныгы патриот улууларыбыздын ким экенин билели, көзүбүздү ачалы, ойлонолу. Бирөө минтип койду эле деген сөздөн алыс бололу. Бирөө тигинтип койду эле деген сөздөн алыс бололу. Мен кечөөнү бирөөдөн уктум деген нерсени токтото чыгарылайындар. Ар бир нерсени өзүбүз чечебиз, ар бир адамдын өзүнүн позициясы болуш керек. Ар бир адам өзү ойлонуш керек, ар бир адам өзү талдаш керек. Ар бир нерсени айтаардан мурда. Ошого жетишсек, анда биз кыргыз элинин чыныгы асыл адамдары бола алабыз, айланайындар. Ошондон бирөөнүн сөзүнө ишенбейди, бирөөнүн сөзүн укпайды, көзүң менен көрмөйүнчө айтыш болбойт, айланайын туугандар. Мен сиздердин баардыгыңыздарды, мына азыр канча партиялар келет, канча кыз жигиттерибиз келет, биз аларды жамандай албайбыз. Аларга жаман сөз айта албайбыз. Колдогула, каалаганыңарга салгыла. Бир гана нерсе, өзүңөрдүн уулуңарга өзүңөр милдеттүү болуп, кул болуп калбагылачы. Бир болбогон тыйынын алат дагы, эртең бирдеме десең, эй байке, эй эже, албадың алчуңду деген сөз, абдан жаман нерсе. Кичинекей бир 1000 сомго балдардын келечегин сатпайлычы. Кичинекей неберелердин келечегин сатпайлычы. Жайнаган көздөрдү сатпайлычы. Кичинекей ымыркайыбыздын күлкүсүн сатпайлычы. Өмүрүн сатпайлычы.
Мен сіздерден ушуну сурайм. Албагыла жөн эле салып бергилечи жакшы болсун. Мен ушуга сиздерди үмүттөйм. Анан эми айланайын туугандар, мына бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өзүңөр көрдүңөр, кандай татынакай жаштар, жакшынакай кыздар, балдар келип атат. Мен сиздерге ишендирем. Мына башка партиялар маданият, илим, билимден адамдарын алганда жок. Баары баягы акча менен чогуу. Акчасын жоготкон адам адашчасын кызмат кылбайт, ошол акчасын табыш керек. Ал эмне келешок экен? Миллион акчаны төгүп койгондан кийин жүрө берет. Аны экесин табыш керек. Анан элдин тагдыры каякта калат, жердин тагдыры каякта калат. Ошондон айланып турганда келиңиздер. Баардыгыбыз биргеле. Бир муштумга түйүлөлү. Кыргыз эл үчүн жет областын адамдары биригип, Кыргыз ара тоғыздың бойында турган бүт адамдар биригип, жашыбыздан карыбызга чейин айланайында. Бир муштумга келели дагы өзүбүздүн тагдырыбызды чечип алалы. Мыктынын мыктысын тандайлы. Келечегибизди тандайлы. Кудай ар бириңиздерге ден соолук берсин, өмүр берсин. Ылайым жерибиздин куту кетпесин, берекеси төгүлүп турсун. Аман болуңуздар. Чоң рахмат, Темирлан мырза. Урматтуу эл журт, мен бир эки сөз айткым келип атат. Кыргыз жолукканда эң оолу малжан кандай деп сурайт да. Андан кийин сурайт. Бир бооруң бүтүнбү дейт. Бүтүнсүңбү деп сурайт. Демек бүтүн деген сөз категория дейт, илимдик катарындагы. Бул Кыргыздын эң түпкү бир ыйык сөздөрүнүн бири. Бул биринчиден. Экинчиден, урматтуу студенттер отурат. Илимде синтез деген ыкма бар. Анда эмне болот? Мисалы адамдардын организмин окуганда дем алуу системасы, тамак сиңирүү системасы, жана башка деп системада окуйт да. Аны окуй беребиз, мисалы дем алуу системасына мурун, ооз, кекиртек жана башка деп. Бирок ал системалар өз алдынча таптакыр иштебейт. Иштеши да мүмкүн эмес. Ушул сыяктуу болуп бүтүн Кыргызстандын дебиси ошо болуп атат. Бүтүн Кыргызстан. Бир дагы түндүк Кыргызстан деген жок. Түштүк Кыргызстан деген жок. Ошондуктан бул партия ыйыктык ушунда жатат. Анан карасаңыздар, Кыргызстандын картасында жылдыз болуп жанып турат. Ылайым ушундай болсун. Партия дайыма Кыргызстандын тагдырына жылдыз болсун. Келечекке жылдыз болсун. Анан баарыбыз кайтам ушул. Дайыма бүтүн жолугалы, толук жолугалы. Боорубуз дайыма бүтүн болсун. Азыр эми дагы бир жолу биздин лидерибизге Атакан Кимсанбаевичке сөз берели. Почалар. Рахмат. Урматтуу недендештер. Сөздөрдү уктуңуздар, пикирлерди уктуңуздар. Бизде да мүмкүнчүлүк бар, байкадыңыздар. Темирлан мырза дагы, Таштанбек мырза дагы аябай көп нерселерди айтса болот. Биз муну жасап беребиз, биз аны жасап беребиз, биз аларды бүтүрөбүз, биз буларды бүтүрөбүз деп. Чындыгын айтканда, эч ким эч нерсе бүтүрбөйт. Эч кайсы партия бүтүрбөйт. Анын баарын бүтүрө турган мына калдайган карапайым калк болот. Ошол калкты эмне кылуу керек өкмөттүн, мамлекеттин, бийликтин милдети эмнеде турат? Тумшуктууга чокутпай, канаттууга каттырбай, жетим жесир мунжу майыпты, карыя картаң, алсыз калган азаматтарыбызды ата эненин мээримине бөлөп, ушундай кастарлап багып алуу, сырткы коркунучтардын бүтүндөй баарын жоюу, ички биримдикти камсыз кылуу. Мына ушул 3 гана маселени алыш керек парламент. Биз жаман үйрөнүп алганбыз да. Улак чаптырабы экен, эт береби экен. Мына быйыл көрдүңүздөр, ар бир инсанга өзүңүздөр добуш бересиздер. Өзүңүздөр тандайсыздар. Партияны тандап, партиянын катар санын азыр Таштанбек мырза айтты. Бүгүн эртең эле биз жолдон келатканда Долонго чыкканда кабар келди. Болсун. Мына Долон бул жөнөкөй ашуу эмес. Долон бул чоң бир ашуу. Ал ашууга чыкканда бар, чыкпаганда бар. Ашууну ашканда бар, ашпай калгандар да бар.
Мына ошол долондон ашып аткан мезгилибизде ылдый карай кетип бараткан, бери карай келаткан кезибизде мага ушундай кабар келди. Биздин катар саныбыз 2 болду деп. Куттуу болсун дедим, ак жол той болсун. Эми ал кандай болот? Мына ошол бюллетень азыр көпчүлүк айтат, ушунан жаңылышабыз. Жаңыла турган эч нерсе жок. 3 мүнөттө түшүнө аласыздар. Мына бюллетень болот. Мына жерде 21 партия кетип бартабы? 21 партия кетип барса, ошолордун партиялардын бүтүндөй аттары коюлат. Логотиптери коюлат, эң белгилери коюлат. Мисалы бүтүн Кыргызстанды издесеңиздер, мына биздин жерегибизде турат. Жаркылдаган кыргыздын оймосу турат. Бир жагын караңыздар дагы маңас айтып аткан аксакал турат. Экинчи жагын карасаңыздар шаңшып көккө көтөрүлүп бараткан бүркүт учуп баратат. Бул кыргыздын шырдагынын оймосу биздики. Төлүптүү келаткан нерсебиз. Мына азыркы айткан биздин Кыргызстандын картасы турат. Кат маңдайда чолпон жылдыз. Эмне үчүн чолпон жылдыз? Эң биринчи көккө чыккандагы чолпон жылдыз, эң акыркы баткандагы чолпон жылдыз. Чолпон жылдыз бизде Кыргызда кой. Эмне менен айтат? Чолпон ата дейт. Эмнеси? Буйдукун Заңги баба деп коет экен. Койдун ээсин чолпон ата деп коет экен. Билесиздер аны. Ушул кылымдарды карытып жок болуп кетпей, көчмөн болуп келгенибиздин бирден бир себеби улуу окумуштуулар, европалык, россиялык окумуштуулар айтып атат. Эмне үчүн сан миллиондогон калкы бар мамлекеттер жок болду да бири-бири менен ыркы келбеген кыргыз ушул кезге чейин жашап келатат. Сыры эмнеде деген? Сыры койду экен. Себеп биз көчүп шаар куруп аптырбыз. Үйүбүздү өзүбүз менен кошо көтөрүп жүрөт экенбиз. Кийимибизди өзүбүз менен кошо алып жүрөт экенбиз. Себеп койдун жүнү бул кийим. Койдун терisi бул кийим. Жок дегенде ичегиси дагы Кыргызда эч кандай бир нерсе бекер кеткен эмес экен. Ошон үчүн койдун ээси деп, чолпон ата деп, чолпон жылдыз, ошол чолпон жылдызга карап, үркөр жылдызга карап, же жайлоого чыккан, же жайлоодон кайткан. Мына ошол биздин тууда аябагандай чоң философия турат. Кызыл эмне үчүн? Бул бийликтин, бул күч кубаттын түсү экен. Мына ошондой деп көк асманды көрүп атасыздар. Келечегибиз ак болсун деп. Мына ошол экинчи катар санда ошол бүтүн Кыргызстан деп жазылып турат экен бюллетенде. Кудай кааласа. Экинчи катар сан бүтүн ошол бүтүн Кыргызстанды тандадыңызбы? Бүтүн Кыргызстандын ичинде 52 талапкер бар атат. 52 талапкер. Ар биринин өзүнүн катар саны бар. Биринчи турган киши, экинчи, үчүнчү турган киши алар өтпөй калышы мүмкүн, толук ыктымал. 54-түнчү турган киши же 53-түнчү турган киши өтүп кетиши мүмкүн. Эмне үчүн? Себеп сиздер жеке инсанга да добуш бересиздер. Жеке инсанга. Мына ол Улукбек Жапаралиев деп айтып атпаймынбы мен? Көрдүңүздөрбү? Бишкектен да добуш бере алат, Нарыңдан да добуш бере алат, Москвадан дагы, Америкадан, Түркиядан да добуш бере алат. Кореядагы жүргөн кыргыздар да добуш бере алат. Бул партиялык тизменин артыкчылыгы ушунда турат. Биздин идеология бүтүн Кыргызстандык ушул болгон. Партиянын ишенимине ээ болгон эмес. Элдин ишенимине ээ болгон жигиттер, кыздар керек бизге деп мен 2 съезден бери айтып келем ушуну. Мына ошол биздин программаны ишке киргизишти, бирок кантип ишке ашырарды байкабай калышты. Жартылай болуп калды. Ошондуктан элге көп суроо пайда болуп атат. Кантип добуш беребиз деген. Партияны тандайсыздар биринчи. Анан партиянын ичинен муну бүтөп 21 партия бүткөндөн кийин астында уланат дагы 52 катар сан тизилет. Жөнөкөй эле мондай бир квадрат болот. Ошол катар санды эстеп каласыз. Таштанбек мырза канчанчы турат? Оразайым айым канчанчы турат? Улукбек мырза канчанчы турат? Темирлан Сманбеков деген агабыз канчанчы турат деп карап аласыздар. Шайлоо участкасына кирип бараткан, тилкесине кирип бараткан кезиңиздерде кирип моундай жылыткычтар илинип турбай, ошол жылыткычтар илингендей болуп, ар бир партиянын тизмеси илинүүгө милдеттүү. Унутуп калсаңыздар ошол жерден карап аласыздар. Ким канчанчы турат? Ошол 52 дейсиздерби, 15 дейсиздерби, 17 дейсиздерби?
ошого ким катар санында канчанчы турса мына Улукбек Жапаралиев дейт, 42 деп турат. Көрдүңүздөрбү? Таштанбек Сияев 6 деп турат. Биз кандай кылдык? Биз биринчи ондукка абдан ушундай бир такшалган азамат жигиттерди койдук, кыздарды койдук. Калганы эч кимге капачылык болбосун деп чүчү кулак тарттык партиянын курултайда, съездин алдында. Адилеттүү да. Кимди кимден өйдө көрөсүң, кимди кимден жогору көрөсүң. Баары бирдей. Маңдайыңдан көр дедик. Ошол илгерки ата-бабадан калгандай кылып туруп элек, ошол калпагыбызга сан номерлерди койдук да, кыздардыкын өзүнчө, жигиттердикин өзүнчө өткөрдүк. Себеп кыздардыкы бул учурда өзгөчө бир жеңилдиктер коюлган. Эмне үчүн? Эгерде 15 депутат, 15 мандат менен партия өтсө, анын ичинде 5 кыз болууга милдеттүү. Бир добуш албаса да кыз бала барат ошол жерге. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн кыздардыкын биз өзүнчө өткөрдүк. Эми айырмасы кандай болот? Биринчи, Кудай буйруп, мисалга бүтүн Кыргызстанды мисал келтирели. 20 мандатка ээ болуп калган болсо, ошонун ичинен 7 депутат кыз болуу керек. Аял киши болуу керек. Ошондо карайт, эң көп добуш алган аялдар кимдер? Ошолордон санап келет. Мүмкүн 54-чү же 49-чу турган аял киши 1,5 миң, 3 миң добуш алып калышы мүмкүн. Биринчи болуп ошол кыз, ошол аял киши турат. Андан кийин кете берет. А эгер 7 мандатка жеткенге чейин такыр добуш албай калган кыздар болгон болсо, аялдар болсо, баягы катар саны боюнча кете берет. А жигиттердики оор. Өтө оор. Эмнеге? Биринчи 20 мандаттын 7-өн аял кишиге койдук. Андан 13 мандат калат. 13-ün анан эң көп добуш алган инсандарга карайт. Мисалы Жапаралиев Улук мырза 42-нчи турат. Кызыл аскерден, Нарындан, анын ичинен ошо тууп өскөн айылым деп, Дөбөлүдөн, Эмгекчилден, Миңбулактан канча деген айылдардан көтөрүлүп чыккан болсо, канча добуш алса, жаштар азыр, жаштардын көпчүлүгү сыртта жүрөт. Москвадагы жүргөн биздин жарандар дагы бүтүн Кыргызстанга анан Жапаралиевке добуш бере алат. Кореяда жүрсө да добуш берет. Америкада жүрсө да добуш берет. Мына артыкчылык кайда? Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан эр азамат бир жерге байланып калган жок. Бүтүндөй аалам боюнча кай жерде кыргыз буту басса, ошол жерден добуш бере алат, Африкада жүрсө да. Кандай дейсиздер? Мына ошондо кимдин ким экендиги ошондо көрүнөт. Болбосо ар бирибизде шым кийип, калпак кийип алып чыгабызбы? Аркамда элим бар деп. Аркаңда кечирип кой. Аялың да турбаса керек сен. Мына ушундай да элекке түшүп каласың. Кошнаң да турбайт, бир тууганың да турбайт. Мен кыйынмын деп жанагы көпөстөрдүн көпчүлүгү акчасын берип коюп, алдыңкы катарды ээлеп алып туруп алышчу. Азыр эми андай болбойт. Эмне үчүн? Шайлоо башталды кечеден бери. Жым-жырт Кыргызстанда, жым-жырт, тып-тынч. Билесиздерби эмне үчүн? Себеп өткөндөгү шайлоодо көбүнүн оозу күйдү. Айланайын, жалгыз бүтүн Кыргызстанга каршы чыгабыз деп 5 миллиард сом акча чачышты. Бүтүн Кыргызстан 6 миллион сом менен чыкты. Ошон үчүн мен сизге жакпадым. Бүтүн Кыргызстан сиздерге жаккан жок. Союш берген жокпуз. Топ чаптырган жокпуз, улак чаптырган жокпуз. Эжелеринди чакырып алып ресторандарда чай берген жокмун. Биз келечекти беребиз, садагаларым. Биз үмүттү беребиз, аны эч кандай акчага сатып ала албайсың. Биз келечек үчүн жүрөбүз. Эгерде сиз партияны тандабай туруп, могул тизмедеки инсандардан бирөөсүн тандап алсаңыз, анда бюллетень күйөт. Бюллетень жараксыз болуп эсептелет. Ошондуктан жеке инсанды, жигитти же кызды тандардын алдында партиясын тандаңыздар. Партияны тандап, анан ошол жигитке же ошол кызга добуш бериңиздер. А эгерде партияны эле тандап, могул жактагы 54 санга эч кимисине добуш бербей койсоңуздар,
ал бюллетень жарактуу партиянын эсебине кете берет. Түшүндүңүздөрбү? Мына ошону Борбордук шайлоо комиссиясы күн-түн КТР деп Мадумаровду шылагандан башка ушуну түшүндүрүш керек элге. 30 жылдан бери шылап келатасыңар, мүйүз чыкты байланайын. Мына ушул нерсени терең түшүнүп алыңыздар. Биздин талапкерлер дагы көчөмө-көчө ар бир инсандар менен жолукканда ушуну так түшүндүрүңүздөр. Себеп азыр сандары башка-башка болуп турса, ойлошуңуздар мүмкүн да, бул кандай болуп калды? Экөө бир партияда экен, экөөнүн саны башка экен. Бул турган 42-6 бул катар саны. Партияны тандап туруп, анан ушул жигиттер кыздар жакса ушуларга добуш бересиздер деген. Ушул түшүнүк. Сияев мырза нарындан эле эмес. Мына Баткенге барып лекция окуп атат, Ошко барып, Таласка барып, Ысык көлгө барып лекция окуп атат. Ошол жерде кесиптештери добуш бере турган болсо, Ысык көлдөн да добуш алат, Баткенден да добуш алат, Америкадан менен Турциядан да добуш алат. Дал ошондой эле Темирлан мырза, Кудайга шүгүр, маданиятты көтөрөбүз деген азаматтар күндөн күнгө көтөрүлүшүп, мына областтык эмес, республикалык театрлардын бүт баары жыйын өткөрүп акылдашып атыптыр. Ушул маданият деп какшап жүргөн азаматтарыбыздан бирөө баратыптыр. Ушул кишиге маданиятты жүктөйлү деп Кыргызстандагы бүт маданият кызматкерлери, театр ишмерлери ушул жигитти колдоп алалычы деген бир ураан чакырык таштагандай болуп атыптыр. Мен уктум, биздин Нарын областтык театрыбыздагы болбогондо 70% ушу Темирлан мырзаны колдоп берели деген чечим кабыл алды деген сөздү уктум. Куттуу болсун ошол. Бюллетенди абайлаңыздар, туугандар. Абайлаңыздар. Тандаңыздар. Жана айттык го кайгылууларыбызда. Жаман көрсөңүздөр дагы жок дегенде жаман көрөм деп айтып койгулачы. Тек гана кайдыгер болбогулачы. Келгиле айланайындар. Өз тагдырыбызды өзүбүз чечели. Өз келечегибизди өзүбүз алалы колубузга. Өз жоопкерчилигибизди өзүбүз көтөрөлү. Анан кийин капа болуп, тагдырыңа капа болбо. Өзүңө капа бол. Себеп биз ошондой кайдыгер болдук. Кандай дейсиздер? Мен ишенем, Кудай кааласа быйылкы шайлоо өзгөчө өтөт. Биринчиден жанагындай концерт, тамак аш дегендердин баары катуу тыюу салынган. Биз ушуну 15 жыл, 20 жылдан бери какшап жүрдүк эле. Мына шайлоо бүтүн Кыргызстандын көңүлүнө сары майдай жага турган шайлоо. Себеп бай болосуңбу, кедей болосуңбу, тайсой бойсуң. 2 күн сахнага чыгып койгон, 3 жерде жети канчаларын билбеген жылдыздарды алып келип концерт койбойсуң. Жаштарды тайрамдатып дискотека кылбайсың. Эсиң ооп калганча, чоң атаңдын ким экенин билбей калганча улак чаппайсың. Келечекти тандайсың. Улакчын эмес. Мына ушул жолго баралы тургандар. Себеп биздин өзүбүздө жоопкерчилик. Мына бараткан ыкма, ушул эреже, бул накта ушул бүтүн Кыргызстандын эрежеси. Так болуш керек. Сиздер чөнтөгүнө карабай, акылына карашыңыз керек. Короодогу коюна эмес, башындагы оюна карашыңыз керек. Туура жазалабы, жазалбайбы? Көрдүңүздөр? Натыйжада эмне болуп атабыз? Өзгөн районун тарс эткирип, Баткен областын кошуп жиберген министрлер пайда болду. Ал эмес, букадан 11 литр сүт алган министрлер пайда болду. Көрдүңүздөрбү ошону? Алар кайдан чыкты? Мына ошол улакчылардын арасынан чыкты. Кантип? Ошолор улак чаптырды дагы, сиздердин добушуңуздарды алды, сиздер менен иши жок, барды дагы ошол өзүнө окшогон улакчыларды министрликке, орун басарлыктарга дайындап атышат. Бул не деген жакшылык? Кандай дейсиздер? Токтонолу. Кошуна өлкөлөргө уят болуп бүттүк. Эми токтойлу, үмүтүм ушундай, Кудай кааласа жакшылык болот, жакшылыктан үмүт үзбөйлү. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын эң алдына койгон бирден бир гана максаты ушул болуп турат. Ар бир мамлекетке тең ата сүйлөшө алалы. Теңме-тең боло алалы. Сен кимсиң деп көкрөктөн түрттүрбөгөндөй бололу. Кыргызча десе кыргызча, орусча десе орусча, кай тилде болсо ошол тилде сүйлөй турган азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бар биздин. Ошолорду алып барганды үйрөнөлү. Кечээ эле мына биздин Миңбулакта чоң апаат болду, көрдүңүздөр.
Солтан Сары боюнча. Ошол 120 депутаттын ичинен бирөө келип койду ошол мезгилде. Мына ошол Миңбулактын балдары барып, мага улам барганда мен баламды үйлөдүм эле, эртеси күнү кудамды да тоспостон туруп ушул жака келдим эле мен. 27 декабрь эле. Муну эмне үчүн эстеп атам? Ошондо жаш жигиттер, Улан деген, талант деген жигиттер, Адахан байке ушундай болду, рахмат сизге, рахмат деп аябай катуу ыраазычылыгын айтып аткандай мен айттым эле. Жигиттер кубанбагыла. Азыр ушул залда отургандар дүркүрөтүп калчапты. Бирок биз оомаңыз. 3 күн өтөт. Аким чакырып бир жерге тай союп, 40 аксакалды чакырып тамак чай берип койгондон кийин бүгүнкү алган чечимин тескери кайра кабыл алдырып берет. Десем, сиз такыр эч нерсеге ишенбеген кишисиз го деп кабыл болду эле. 10 күндөн кийин ошол жигиттер Бишкекке барды. Сиздин көзүңүз ачык экен дейт. Эмне болду? Ошол сиз айткандай аксакалдарды чакырып кайра башка чечимге кол койдуруп алыптыр дейт. Токтонолу аксакалдар. Апалар, эч кимибиз ачык эмеспиз. Ораза айын келген тараптан бир келин сыздап ыйлады го өткөн жылы. Апайланай. Ошолордун берген акчасынан нан алып менин балдарымдын оозуна салба деп. Көрдүңүздөрбү? Социалдык тармактардан уктук. Чубагазы чыркырап кетти. Алганың да, бергениң да тозоктосун деп. Аны да укпадык. Элмирбек какшап кетти да. Аны да укпадык. Эми токтонолу. Мен ишенимим бар. Кудай кааласа 28 ноябрь Кыргызстанда улуу бурулуштун күнүнө айланат. Андан ары карай көптөн батып келаткан Кыргыздын күнү көккө жаркырап чыгат деген үмүтүм бар. Кас санагандар пас болсун. Бизге көзүн тиккендер, биздин жерге, биздин элге тамшангандар. Эгер жакшы ниет менен келишкен болсо, көкүрөгүбүз ачык. Жаман ниет менен келген болсо, ар кимдин ниети өзүнө жолдош болсун. Элибиздин келечеги кең, асманыбыз ачык, наныбыз бүтүн, дасторконубуз толук. Ошол тапкандарыбыздын баары азыр аталарыбыз, энелерибиз жыйын жыйнап, бүтүндөй түшүм жыйнап бүткөн мезгил. Аллах берекесин берсин да, тапкандардын баары уул кыздарыбыздын тойлоруна, неберелерибиздин тойлоруна насип кылган болсун. Ар дайым жакшылыктын үстүндө жолукканды жараткан биздин маңдайыбызга жазган болсун. Рахмат, бар болуңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Азыр отурыңуздар. Бир мүнөткө ушул жерде Дүйшөналы Байкем отурат. 80ге чыгып Нарын шаары, Нарын областындагы эң ардактуу врач. Байке келип бир жакшы сөздөрүңүздү айтып койсоңуз, Дүйшөналы Байке. Байкем Оолчоолор, келиңиздер. Айланайын елдерді бұяттан бері жақшылықай сөздерді ұқтық. Іштеген іштері, ойлаған ойлары орындалсын. Мұндай қарап көргенде действительно бүтін Қырғызстан айлағандай тақшалған, білімді, барлық нәрсенің барын мойнына көтеріп, жүгін көтеріп жүрген жақсы партия. Ойлаған ойыңар орындалсын, айланайындар. Келечегиңер кең болсын. Мынау Кыргызда бир жакшынакай сөз бар. Ушул кичинекей эки сөз менен бүт ушул жакшы кыргыздын сөздөрү камтылганда. Түндүңөр бийик болсун. Улугуңар ушун болсун. Керегиңер кең болсун. Ойлогон оксоңор асманыңар ачык болсун.
Айланаңар дайыма ушул бүгүнкүдөй шатка толуп турсун айнымаңдар. Ойлогон ой, тилеген тилегеңер орундалып, бүт максаттардын баары ушул үйүңөргө, иштеген жериңерге бакыттын куту болсун. Амин. Kaç postları? Dostlar, Ecem жақшыбы. biraz kommentaryalarımla жетişeyim, buyursa. Кечиресиздер достор, ушундай болуп калды. Себеп дегенде шашылыш болуп, бир сет жок болуп, жана башка жака мени жумшап коюшуп, кыскасы ушундай түз эфирди кыркканга туура келди. Үзүлүп калды. Кийинкилерин буюрса толук алып бергенге аракет кылабыз. Дагы бир настройкасын алдын ала мындай жаткызуу дагы сиздерге мындай айтып коюшса болот. Шундуктан лагайдын студенттери окшойт. Мүмкүн болсо. Агай, ассаламу алейкум. Агай, сизден комментарий алайынчы, суранчы. Келиңиз. Менден башкасынан алчу. Эки өз сөз. Макулбу? Сен кайсы немеденсиң? Мекендештеби? Iya. Мекендештеби? Men şu yerde olam bular. Dal nemeden kaçkan jokmун azыр. O жерде келген элди неме торгош керек. Давленияның барысын ішкеніміз. Келген туғандарды. Игілік достар, биз менен бөлүшкөнүңүздөргө ыраазычылык. Достар, бүгүн биз Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Нарын жеринде, Нарын шаарында болдук. Кудай буйрса толук версиясын дагы биз сиздерге сөзсүз сунуштайбыз, сөзсүз беребиз. Андыктан АКМ Пресс, Мекендеш ТВ ушул каналдарынан көрө аласыздар. Ийгиликтер болсун, аба ырайы сонун. Бүтүн Кыргызстан партиясынын байрактары, желектери. İyilikler olsun dostlar. Görüşmek üzere.